Менин суроом азыр Улуттук банктын жетекчисине мына биз азыр ушул мыйзамдын алкагында айтып атабыз, ар бир жарандын аманаты корголушу керек мамлекет тарабынан деп. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, жана Куршапта Аман банкта аманатка салышкан, ал депозит деген программа токтоп калган, бирок ошол эле мезгилде банк печать өзүнүн кызматкери менен кабыл алган. Азыр бул иш сотто да. Анан мен сизден дагы анан Финполдон дагы жооп уккум келет. Биз ошондо кайрылганда мен өзүм кат жазып, бир алгылыктуу ушул элдин талабын, ошол депозит салган адамдардын укугун коргоо боюнча жооп келген жок да, катуу көзөмөлдөш керек. Азыр мына сот иши жүрүп атат, ошондо дагы сиздерден позиция керек, талап керек. Себеби дегенде ал адамдар аманатын салышкан депозит деген программага. Бирок ошол акчаларын алган жок, миллиондогон акчалар күйүп кетти. Ал адамдардын арасында мына ошондон бери жүрөктөрү ооруп, 2 адам, мен калп айтпасам, 2 адам көз жумду. Шунчалык күйүп кетишти да. Азыр сот ишинде. Ошого сиздерден так позиция керек. Эмнеге жарандар акчасын салса, банк аларга жооп бербейт, ал ошол кызматкерди соттоо менен гана, ошол кызматкер төлөп берсин деген менен гана чектелип калышат. Урматтуу Аида Камчыбековна, сурооңузга рахмат. Бул азыр карала турган мыйзам жана 3-чү маселе болуп каралган мыйзам менен пакетте кетип баратат да. Бул как раз ушул финансовый институттар банкротство болуп кетсе, анда 200 миңге чейин гарантия бар деген маселе болуп атат да. Могу азыркы каралып аткан изменениялар закона о защите депозитов ушу депозиттерди, аманаттарды үй сатып алам деп топтоп аткан кишилерибиздин, жарандарыбыздын укуктарын коргойлу депчи. Бул цельный бир механизм болуп атат да. Жана сиз айтып кеткен Куршапта болгон маселе боюнча аякта мошеннический операция болуп атат. Аман банк турат. Аман банкта в принципе акчалар бар да, бирок маалымат боюнча ошо банктын кызматкери аны ошо банктын кассасына салбай эле өзү топтоп атып, өзүнүн керектүүсүнө колдонуптур да. Ошондуктан аякта кылмыш иши ачылып, азыр сотко берилген да. Эми соттун чечими кандай болот, ошондой чечим болот да. Соттун чечимин албетте күтөбүз, бирок банктын жоопкерчилиги дегенде ошол жерде кассада турган камералар көрсөтөт, печать колдонулган. Ошол жерде депозит программасы жөнүндө жарыя турган. Берде азыркы убакта жана кылмыш иштин алкасында документтерим бар, азыр ГСБ менен изъятие болуп туруп, азыр сотто да. Ошо соттон, ошондуктан соттун чечимин биз да күтүп атабыз да.